Рахмат. Саламатсыздарбы? Акылбек Усенбекович, сиз мына мугалимдердин айлык маянасы жөнүндө айтып кетпедиңизби? Жогорулатабыз. Жогорулап жатат да жогорулатабыз депчи. Мен ошол эле убакта мектепте, бала бакчаларда, анан больницаларда, поликлиникада иштеп жаткан техничка, уборщицалардын, санитаркалардын айлык маянасын да көтөрүү жөнүндө маселени козгоп кетким келип турат. Себеп дегенде алар 5000 сомдун тегерегинде гана алышат экен. Анан иштери чындыгында мындай физический жактан өтө оор. Ошону суранып кетем. Анан экинчи айтайын деген маселем туризм тармагы. Туризм тармагы бул градообразующий отрасльдардын бирине кирет. Анын статусун чоңойтуу керек деген ойдомун. Кандай дейсиз? Туура, урматтуу президент Садыр Нуркожоевич менен макулдашканбыз. Атайын фонд түзүп атабыз. 1 миллиард сом таап койдук. Фонд развития туризма деп түзүлөт. Ошонун алкагында биздеги болгон туристтик рекреационный зоналар, негизи эле кооз, ошолорду тарта турган жерлердин баарын сатуудан башкасынын баарын башкаруу, ошол жака туристтерди алып келүү функциялардын баарын ушу фондко берейли деген оюбуз бар. 52 пансионат бар экен, ведомственный ар кайсылардын баарына тең. Ошолордун баарын модернизация кылышыбыз керек. Мына ушу боюнча атайын программа иштелип атат. Жакын арада сиздерге дагы сунуштайбыз, элге, коомчулукка сунуштайбыз. Ал эми зарплата элдин баарына эле көйгөйү болду. Чар жайыт көтөрүлүп, бирөөнүкү көбүрөөк, бирөөнүкү азыраак болуп аттыр. Сиз азыр моп топту айтып калдыңыздар. Техничкалар бүгүнкү күнү зарплатасы заведующий кафедранын зарплатасынан кичине көбүрөөк болуп калыптыр. Азыр заведующий кафедраларда ыйлап атат да, 3800 сом алабыз, зарплата өкмөт берген, бул кандай деп. Анан ошондуктан ар бир жумуш оор, булардын айлыктарын да карашыбыз керек. Негизи эле дагы бир жолу сиздердин көңүлүңүздөрдү буруп коеюн. 1 январь 23-жылдан баштап Конституцияда айлык, зарплата, пособие, пенсиялардын баарын биз прожиточный минимумдан кем кылбашыбыз керек да. Мына азыр ошонун үстүндө иштеп атабыз. Мугалимдердики көтөрүлсө, алардыкы дагы сөзсүз түрдө көтөрүлөт, бирок экинчи этап менен. Биринчи этап менен мугалимдердики, экинчи этап менен топ моптуку көтөрүлөт. Рахмат. Анан мына суу департаментинин жетекчиси Сакеев Алмаз буга чейин мен менен кошулуп, Кадамжай районуна чыгып, ошол жердеги суу маселелерин чечкенге мындай көмөктөшүп келди да. Анан мындай сунуш айтат элем сиздерге. Калган министрлер деле кабинетинде олтура бербей, региондорго эмне үчүн чыкпайт? Ушул эле маселе мына соседний Өзбекстанда алынат экен да. Алар чыгып, регионду эл менен аралашып иштейт экен. Мисалы үчүн мына билим берүү тармагында өтө көп көйгөйлөр бар. Мектептер жетишсиз, китептер жетишсиз. Ошондой